Эмне иш алып барышыбыз керек экенин бир аз унутуп бараткандай сезилет да магачы. Токтотпойсуңарбы, жөн эле бир эки бусурду бир таштандыны чыгарып атканды деле көрсөтүп кыргыз элине жарыя кылып. Блогер болосуңарбы, эмне болосуңар, камерага тартасыңарбы, тартпайсыңарбы, иши иштеңерди аткаргыла. Ар бириңер бирден блогер, экиден блогер жалдап алганды токтоткула дагы өзүңөрдүн ишиңерди кылгыла. Бардыгы эле ушу Ош шаарынын мэрин туурап көчөгө чыгып кетишти да. Акыркы убактарда шаар башчылары, район башчылары, облус башчылары бүт эле баскан турганын, отурган бардыгын ушул телефонго тартып, өзүн тарттырып, жарашабы, жарашпайбы, ыгы барбы, ыгы жокпу, бардыгы эле көчөгө чыгып алды да. Аны алардын милдети унчукпай ошол жерде ишин жүктөлгөн ишти жасаса, эл баалайт. Аны сөзсүз эле пиар кылыштын кереги жок. Бардыгы эле ушу Ош шаарынын мэрин туурап көчөгө чыгып кетишти да. Эми Ош шаарынын мэри анын өзүнүн стили, методу экен, ага жарашып атат, ал кылып атат. Бирок башкаларга жарашпагандан кийин эмне кылат дейм да, жөн эле маскара болупчу. Ошон үчүн жөн эле өзүнүн аткаруу бийлигиндеги ишин аткарсын шаар башчылары, акимдер, губернаторлар. Токтотпойсуңарбы, жөн эле бир эки бусурду бир таштандыны чыгарып атканды деле көрсөтүп кыргыз элине жарыя кылып, ал түздөн түз сиздердин эмгек кыла турган ишиңер, эл баалайт силерди. Андыктан ушул телефон көтөрүп алып, ар бириңер бирден блогер, экиден блогер жалдап алганды токтоткула дагы өзүңөрдүн ишиңерди кылгыла. Туурабы, урматтуу депутаттар? Бул тескерисинче азыр элдин кыжырын кайнатып атат бардыгы. Ошон үчүн урматтуу министр, сиз дагы телефонго тартып бербей, кабинетте отуруп, жөн эле иштегиле. Рахмат, бара берсеңиз болот. Рахмат. Канат, тур, бар, ишиң кыл, бар, иште. Сени берде шайладыкпы, суроо жообу жок, иш кылсың, бар, иште. Так, урматтуу депутаттар, эмесе сен отурсаң, бул жерде көп суроолор боло берет азыр. Экинчи микрофон. Канат Латинжановичти кое берийдик. Негизинен эле биз бияка келген, министрликке келгендерге таптакыр эле суроо бербей калдык го. Ошентип эле суроо бербей эле кое беребиз эми. Кийин келгенде да кайра суроо бербейбиз, кыскартып жөнөтүбүз. Биз мындай жогорку кеңештин эмне иш алып барышыбыз керек экенин бир аз унутуп бараткандай сезилет да магачы. Аны экинчиден айтып кетейин деген немем. Блогер болосуңарбы, эмне болосуңар, камерага тартасыңарбы, тартпайсыңарбы, иши иштеңерди аткаргыла. Элге көрсөтүп бересиңер, көрсөтүп бербейсиңерби, ал өзүңөрдүн ишиңер, бирок ишиңерди так жана даана алып баргыла. Рахмат. Рахмат, Эрулан мырза, кече сиз комитетке келбей калдыңыз окшойт чамасы. Комитетте абдан чоң талкуу болду, өтө көп суроолор болду. Урматтуу депутаттар, анда күн тартибинде кийинки маселени кароого өтөбүз.